укук коргоо органдарынын аракетине карабай, шаардыктар өздөрүн ар дайым эле коопсуз сезбейт. Көптөгөн кылмыштар, видео көзөмөлдөр жок жерде орун алат. Кичи райондордо, жаңы конуштарда видео камераларды орнотуу кылмыштарды бир топ азайтат. Эмгек партиясынын программасында коопсуз район долбоорунун алкагында Бишкек шаарына 5000 видео көзөмөл орнотуу мерчемделген. Кандайсыңар? Бул анкета шоу. Бұл шоуда біздің супер жылдыздар бір-бірін қанчалық деңгейде жақсы білерін текшеребіз. Бүгін бізде мейманда супер белгілі, мықты вайнерлер, Медер жана Нуриза, қыз жігіттер бүгін мейманда. Қош келіңіздер. Абдан қуаныштамыз, қош келіпсіздер. Абдан толқынданып, алғашқы эфирімізде сүйініч, анан кейін бір өзгөчө бір қуану менен баштап атабыз. Біз дайвай қуаныштабыз. Толқындан өтіп. Бірінші эфирге бізді шақырғандар. Шақырып. Мен туралы отырсам Малиновые отношения. Бүгін бізмен чоғу, бізмен дағы айбай сон сіздердің мамилелеріңер дағы түсті бояқтарға боялат баш керек. Екіңіздер біріңіздер 5 жылдан бері білесіздер. Алам. Қыз жігіт қатары? 5 жыл. Дароле баштап кетті. Көргендер қыз жігіт болғанбыз. Bir aydan кейін қыз жігіт болғанбыз. Bir ay. Қыз жігіт болушына ким көбірек салым қошты? Мындай Даролич. Мендер? Мен де. Өзі келмек біле, мен жігіттің болғанбыз. Мен бардым, как она есть, айттым, давай, жүрелі. Bir кішінекей жіп. Давай, неткен. Жіпті әп келіп қолыма салдың да ғой. Жіп? Ал жіп емес, браслет болса. Ошо башталған бардығы ошо бір кішінекей ичке қызыл браслеттен. Ал браслет сақталу? Мендердікі сақталу, менки үзіліп қалған. Үзіліп қалған. Суға қолым көп салы бер. Менки үзіліп қалған, сақталып тұрбай. Үзілсе да қарашы, ошоны сақтап қалғанмын. Тұрат менкірле бір қычықта. Бізде мамилелер қатты чечиле баштады. Урматтуу достор, биздин шоудо, биздин жылдыздарға біз атайын суроолорду даярдап койгонбуз. Толтурушуңуздар керек ал анкетаны. Анан кийин ал суроолорду мисалы үчүн Нуризанын суроолорун биз Медерге узатабыз. Канчалык деңгээлде табасыз, биз ошону текшеребиз. Даярсыңарбы? Даярбыз. Даярсыңарбы? Анда биз баштайбыз. Бул анкета шоу. Кеттик. Анкета шоу уланууда бизге келген жооптор бар. Абдан сонун жооптор экен. Ачык айрым жооп узатышты. Медер, Нуриза, кимден баштайлы? Нуризадан баштайлы. Қалғатасың, Жок дегенде Медер мамилени баштаган ошон үчүн Нуризадан эфирибизди баштайлы. Медер тууралуу суроолор. Медер гороскоп боюнча ким? Тараза. Сіздер танышып жатқан қыздар ұшындайсыздар да, мындай гороскоп бойынша кім сенге көз, мындай жаңағындай гороскопторды. Сразу мені көргенде эле бетінде жазылып тұрады да тараза деп. Ошондон эле биле алгам бул тараза турат. Негизи мен андай эмелерге гороскопко ишенбейм, окубайм деле, кызыкпайм такыр. Просто болгон экөөбүздүн туулган күнүбүз бир айда, ошондон улам эле билип койгом. Медер кайсы өлкөгө баргысы келет? Айтпайт да мага вообще. Мен эле айтам да эми. Немеге баргысы келет азыр? Дубайга, Дубайды туура таптыңар, айтып жүрчү эле буга чейин. Мен айтчумун. Дубайга мындай баралчы деп. Негизи чындап Дубайга баргың келет? Жок, Дубайга бир барып. Себеп? Ошо коп намаз окуп келсем. Жанагы чоң мечитине барып, шейхтерди. Ошо Дубай жагат, Дубайга барып көрүп келдим эле. Медер көргөн акыркы кино? Эмне көрдүм? Том и Джеррини көрдүк. Качан ошону? Том и Джерри? Кино чыкты го ошондой. Дагы кайсыны көрдүм? Аты эмне? Атын тапты атасың.
Сен қойып бердің эле го. Элетиги район. Экөөңүзөргө бирдей кинонун жанры жагабы же мисалы үчүн Нуриза бир аз драмаларга ыктап же ужастарга ыктап же кандай? Негизи экөөбүз деле көрөрүз да, бири-бирибизге эме кылып элечи, ким кайсысын көргүсү келип атса эле. Эмне көбүнчө мультфильм, ужас, анан эмне жанагы комедия. Ал кинонун аты Moneyball деп аталат экен. Moneyball. Ал эмне экен? Moneyball деген Бизде бар, көрүп коелу. Өлө жакшы кино экен, мун деген эменен. Футбол жөнүндө эле. Не, американский футбол жөнүндө мун деген эмеден көрүп анан көрөлү деп чечкенбиз да. Бабур Төлбаев бар го, ошол рекомендация кылып чыгарыптыр 3 киночу. Анан ошонун арасында ушу Moneyball деген кино бар экен. Негизи азыр кино көргөнгө караганда кинону тандаган көп убакыт талап калат го. Сиздерде ошондойбу? Ошондой. Болот ага. Отзывдарды окуйсуң, Карайсың. рейтингин карайсың, трейлерин көрөсүң, кээде обзорун көрөсүң. Мен мисалы үчүн азыр кино көргөндөн кийин сөзсүз түрдө обзорун көрөм да, бул кино эмне жөнүндө болуптур. Мен антип убакыт коротпойм. Медерди эгерде жаман адатынан арылууга мүмкүнчүлүгү болсо, эмнени жоготмок экен? Кайсы минусун жок кылып таштамак? Айтсам. Минустары көппү негизи? Минустары анча деле көп эмес. Бирок Медер өзүнүн бир минусу, өзүнө жакпайт экен дагы, аны алып салмак экен. Бул кайсы? Ал эмес. Айтпы. Тосын айтысың Айтпа, азыр. Кайсы минусу? Уйкучу, жалкоо. Бара келди. Жалкоолугун тандамакмын дейт. Бирок Медер жалкоолугун байкабай атабыз, себеп дегенде бир жумада жок дегенде 3 вайн чыгат турбайбы? Не мал ошо жатып алып ойлоно бересиң. Жалкоолук жардам берип атат деген сөз да. Кээде пайдасы да тиет турбайбы? Медердин жакшы көргөн машинеси? Lexus. Бара келди. Силер аябай даярданып келсиңер керек, э? Жок, мен билем, 5 жылдан бери элестетсиңиз. Өзгөчкө Lexus айдап жүрсөм билесиң. О, Lexus. Биринчи сүйлөшкөн кыздын аты. Негизи айтып берейин, Медер. Аябай сырдуу. Мурунку малиновый эмес мамилелер тууралуу. Аябай чукуп атып биле алам да, кээдечи ата көп нерсени айтпайт, такыр повод бербейт, айтпайт. Кандай повод бербейт? Эле унчукпай отуруп аласың го. Жок болгон эмес, билбейм депчи ара карап чыман. Негизи бириңердин мурун болуп өткөн, баштан өткөн кыз жигиттериңер тууралуу айтып бересиңерби бириңерге? Менин бүт төрөлгөндөн баштап эмне болгонун баарын билет Медерчи. Ким менен сүйлөшкөнүм, канча жигитим болгонун баардыгын. Билбейм, Диана. Эй. Билбейм мунун девушкасын. Айтунук деп жазыптыр. Аны билбес билең сен. Ким ал? Угалы жок. Ал деген неме? Школдон неме ал? Сен деле школдон балдар менен сүйлөштүң. Иә. 10 класс, 8 класс кезинде. Менден улуу кыз деп айтып берсеңиз, мен машалла. Атын сурабай калып турмун. Сен 10 класс, ал 8 класс. Жок, наоборот. Наоборот, мен жок. Мен тескерисинче 8 болот. класс, ал 9 класс болду ушундай болсо. Тескерисинче болот да көбүнчө мектепте. Анан? Ошол менен сүйлөшкөн, ошол анан берди. Канча убакыт? Эмне болуп бара? Канча убакыт сүйлөштүм, анан 1 жылга жетип жеткен жок го дейм. Ал ал эмне эле сүйлөшкөнбүз да. Мисалы үчүн азыр бизде студиябызга конокко келип калса, эмне дейт элең? Ким? Айтунук. Айтпай эле койсоң, азыр эфирде көрүп алып. Не дейт элең айтчы? Жолуп калса. Айтып койду анда. Эчтеке дебейт болчумун, эмне демек элем? Эфир аркылуу мындай кабардарсыңбы? Эмне болду тагдыры? Коркпой эле айтсаң, жок аны. Коркпой эле айтсаң, чөтө кабарың бар окшойт да. Кабарым жок аны менен. Силен менен билбейм, эмне азыр эмне кылып атат. Биз аны менен баарлашканыбызда ал дагы да кайдыгер эмес экенин айтты. Аны эч ким билбейт болчу. Силер кантип баарлашып калдыңар аны менен? Эми мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк, биз эми күчтүү телевидениябыз дегенде. Биз Ошондо эмне кылмай. Не кылмай эмне чечтиң? Ким менен вайн тартасың деп койсуң. Андай да оюң бар беле?
Мирбаянга катыштырып койсо болобу? Кимде? Сураныч боюнча. Немедир. Жок ой, болбойт анан. Мен анын эмес, ал ойной албайт ал. Ойносо эмне тартат белем. Иә, жок ой. Так, токтоп туруңуздар. Кийинки суроого өтөлү. 7-суроо. Кайсы мектепте окуган? 68 гимназияда. Туура. Кийинки жакшы көргөн ырчысы? Урукпайсың болсо. Урукпайм деле ошо. Бирок бирөөнү жазып койдум. Жазып коюптур. Майкл Джексон деп койдум. Кайрат Нуртасовбу. Жок, Шахрух да? скриптонит угат экен. Мейли, түшүнөлүбү? Мен аны билбейм даже. Скриптонитти билбейсизби? Мындай эле уккам, ырларын укпайм аны. Мен негизи ыр деле укпайм, анан ыр укканда ошону Удачи. коюп турам. Мирбек Атабеков менен ошону угат. Мирбек Атабековдун ошону. Рэп деп угат. Ошо экөө негизи окшошуп кетет да скриптен. Эмнеси? Мындай. Бетин түзүлүш. Мирбек Атабековго окшош болгон үчүн скриптонит угасыз. Жакшы көргөн актер. Джеки Чан. Ошо окшош болсо эле жолуп койдум. Титаникте ойногон ким эле? Ошону да көрөсүң. Мен Ди Каприо. Ой. Жок. Андайлар сүйлөшүп эмеспиз да биз. Эмнелер жөнүндө сүйлөшөсүңөр көбүрөөк? Жумуш жөнүндө. Бизнес. Бизнес. Мы будем делать бабки, да? Туугандар, Гүжүмпө. жакта кимдерди көрсөң айтып баштадың. Джим Керри. Көздөн жакшы көрөсүң. Анан эмне гана? Сен ошону жаздың? Жакшы көрүп алып. Жазган оксуң, эмне деп атасың? Эгерде мендерге тандоо берилсе, Instagram же TikTok? Кайсысын тандайт? Инстаграм. Браво, баракелде, азаматсыз. Ошондо сиз 6 суроону туура таптыңыз, 4 суроосу туура эмес болуп калды. Демек, сиз айткан 80% эмес, 60% болуп калды биздин программанын жыйынтыгы менен. Ошо айттым го, биз сырдуу деп. Сырдуу жигит, азаматсыздар, браво, баракелде. Биз кыскача тыныгуудан кийин медерге өтөбүз. Экологическая ситуация в Бишкеке вызывает особую озабоченность у горожан. Для улучшения экологической ситуации в программе партии МГЕК предусмотрено развитие культуры сортировки мусора и обеспечение жизнедеятельности города без ущерба экологии, стимулирование использования возобновляемых источников энергии и экологических видов транспорта, инициирование государственной программы «Бишкек без смога». Бул анкета шоу. Бул шоудо биз аябай катуу текшерүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Тагыраагы анкета толтурган Нуриза. Мына ошол Нуризанын толтурган анкетасы боюнча азыр медерге суроолорду узатабыз. Бизде белгилүү кыз жигит Вайнер, медер жана Нуриза. Нуриза гороскоп боюнча ким? Тараза. Тараза. Аны билет экенбиз. Кайсы өлкөгө баргысы келет? Мальдивы. Аны айтып салды. Кайсы мектепте окуган? 69. Жакшы көргөн киносу? Жакшы көргөн киносу? Жакыркы жолу көргөн. Жакшы көргөн киносу. Жакшы көргөн киносу. Кино деле жакшы көрбөйт. Таппол. Эмне жөнүндө кино? Эркектер жөнүндө. Эркектер деген кино ошон кыргыздан бери. Жок. Кыздардык эмес. Кыргыздардык эмес, э? Мен эмне айтып атам өзүң тап. Айтып бер да сен. Жоксуң жана. Айтпа, айтып Калп айтпа. Эркектер жөнүндө кино. Сен эмне эркектер жөнүндө кино көрөсүң? Сен коюп бергенсиң аны. Аргача калгандарды коёрчусуң. Жаман эркектер жөнүндө кино экен. Плохие парни. Баракелде. Сиз көрдүңүзбү жардам берип тапкан жокпу? Мен коюп берчүмүн ошонусу. Сен коюп бердиң го. Былтыр билесиңби? Жакшы көргөн ырчысы. Жакшы көргөн ырчысы, жакшы көргөн ырчысы деген кыргыз, э? Дженнифер Лопес. Баракелде. Нуриза канча клипке тартылган? 20-дан ашык. Тагыраак. Прям точно жазып турбайм, монча деп. Же мончадан мындай деп жазып турбайм. Тап өзүң сурабай, мен сураган жокмун го. Жок, ошону сураш керек болсо. Ооба. Жакын деп жазыптыр.
30га жакын. Баракелде. Сиз жардам берер экенсиз. Аны жардам бергеле бул ошондой жашоо ошондой да. Андай эмес, ойнойм. Бардык клиптерин көрүп чыктың беле? Нуризан катышты. Жок. Калп айтпай. Клиптерин. Жаңы чыкканда көрөсүң го бар. Ооба көрөм. Ого тартылганы кеттим дейт да анан. Андай мурун болчу да анан ушуга тартылбы деп карайм да. Эмне болуп тартылып турган деп. Мен көрүп карасаң бирөө менен кучакташып аткан болсо сразу өчүртүп саласың да. Эмне менен кучакташып тартылып атасың? Негизи ачуусу жок бул жигитти. Аябай. Кызганчакпы? Аябай кызганчак. Мындан өткөн кызганчак адам көрө элекмин чын айтсам. Эч ким жүргүзбөйбүз. А ушул негизде бираз ыйкы-тыйкы тиртирт болуп турабы? Ошону айнан эле болот, ата кушпайсыз эле. Ами? Бүтөлүп турбайбы? Кызганып эле ушасың го. Анда кызганпай жүрдүң сен. Так, кийинки суроо. Бажарики киносундагы Нуризанын аты ким? Нуризанын аты, каарманынын аты. Нуризанын аты Бажарикиде башка ат коюлду эле. Бажарики аттуу Алтын кинода. алып атары. Үчүнчү кыздын атын тап. Көрдүң беле Бажарикини? Нерв болуп көргүң беле? Эмнеге дер бул? Сеп? Не, нервкеби? Бирөөнүн аялы болуп. Бирөөнүн аялы болуп тартылып атсам, ким эле нерв болуп атам. Если сенин девушкаң бирөөнүн аялы болуп атса, нерв болуп атат. Любой нерв болуп атат. Сен башка ат коюлду эле сага? Айгүл. Жок. Нуриза, сиз канча киного тартылган эле? Главный ролдо 4 киного тартылгам, анан эпизоддордо 3 киного тартылгам. Главный роль 4 кино. А Бажарики? 4 го, ошо 3 частында 3 кино кылып коесуң, э? Мейли. А Бажарики бул башка каарман, э? Ооба, бардыбызга башка каарман. Ошонто алдап тарткан. Жок, ошондой да. Жок. Ладно, эми бажариктер эле каарман. Башка каарман болгондон кийин атын билишиң керек болчу, бирок Билишим керек болчу, бирок монтаждан аты- кесип калган да муну. Асылай деп кайрылышат. Аслай. Кайсыл спорт жагат Нуризага? Нуризага спорт жагат экен мына. Сага спорт. Эми билесиң, эмне болуп атасың. Спортко өкүңөр кандай? Өтө активдүү катышпайт деп окшойсуңар. Биз сезон менен эле да. Эме? Спорт. Лыжа. Горнолыжный база. Лыжа. Лыжный спорт. Анан сүзөбүз. Сүзөбүз да көл бар анда. Бассейн бар. Гөл деп жазбайсың анан. Жума сайын, ай сайын. Ай сайын бе? Жок, бир сезонда бир жолу. Кайсы ырды укканда Медерди эстейт. Оңой суу. Эсимде. Келде кайсы? Эсимде? Эсимде? Эмне муну таппашсыз Сиз акырын калайсыз? сурап койдуңуз, э? Жок. Жеңиш керек болот да, э? Ооба, жеңиш керек. Эсимде кайсы ыр? Кайсы эсимде? Эсимде. Ырдайт сонорду айт мен. Бегиштин ыры эсимде деген. Ошол ыр. Ырдасаң? Жок, ырдабайм, жинде болбочу. Мен ырдай албайм, ыр анан мен Сен ырдабадың беле? Мага өзү видео тартып жөнөткөн ырдап жашоону. Ырдап берип койчу. Жок. Сенден эки сап болсо дагы Экиле сап. биздин шоу үчүн. Мен Силердин үчүн. шоу үчүн, а? Мен үчүн. Нуриза үчүн. Мен ырдай албайм дейм. Ай, мен туруп музыка коюп берейин. Так, ырдайлы. Өзүң болдуң мен үчүн бул жашоонун өнөгү. Билбем сен жок болсоң бул жашоого көнөмбү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмбү. Асылым келчи кайрылып сен жок күндөр өтөбү. Болду. Биринчи. Баракелде. Жана соңку суроо. Акыркы окуган китеби. Китеп окуйсуң деп койсуң. Жок, ките окуп атканмын. Алтын айдан аразы не? Атың эле? Жок, ошонун атын билбейт экен. Ушуну билбейм. Сен өзүңдөн акыркы эмне китеп окудуң эле? Менби.
Роберт Кийосакинікін оқығам мен. Богатый папа бедный папа ошоны оқығам. Акыркы жолу. Акыркы анан биринчи жолу. Ошол андан билбейм кайсы. Түшүндүң жашоодо колдонуп атасың, Бизнес. Вайн тартып. Нуриза? Мектеп окуган жакшы көрөсүң? Эми өзүмдү кыйнап окуп атам. Китеп окуп баштаган эле уйкусу келип уктап баштайт. Эми Кеңири жайылган проблема болуш керек. эми кызыгып, чын эле эми кызыгып китептерди алып, ушундай эми башталды да китеп окупчу. Мурун окуш Ошодо керек болуп да. Эмне тууралуу китеп? Бул куриный бульон деген китеп окуптур. Куриный бульон беле. Окуп атам азырчы. Канча процент бүттү? Жарымсы ортолуп калдыңбы? 5 бет бүттү. Эми 2-3 окуп бүттүм да. Бир 10 чакты бет окудум окшойт. Жаңы эле баштадым. То есть баягыда баштап, анан кичине токтоп калдым да. Аны окуп бүткөндө айтып берейинчи. Түшүнбөй эле окутам окуйсуң. Ал вообще англисче экен. Ошондо 2 суроого жооп бере алган жок. Калган суроолорго Медер Нуриза тууралуу баардык туура так тапты. Демек сиз айткан 80% бар экен. Браво. Браво! Сен билбейсиң. Анкета шоу уланууда. Бүгүн бизде белгилүү вайнерлер жана ошондой эле актриса, модель Мисс Кыргызстана Нуриза, анан кара жигит Медер. Жөн эле билбейм. Медердин деле толтура уткандар бар. Толтура уткандар бар. Тамашоодо толтура конкурстарга катышкан. Эмне деген конкурстарга катышты эле? Медер айтпайт экен аябай кыргыздын скромный жигити турбайбы. Канчалык деңгээлде сиз шоулорду билесиз азыр? Биз текшеребиз. Экранда суроолор пайда болот. Мына ошол суроолорду сиздерге узатабыз. Биздин экинчи турубуз башталды. Медер, алгач сизден баштайлы. 3 сүрөт Нуризанын Инстаграмга жүктөлгөн 3 сүрөтү бар. Ушул 3 сүрөттүн кайсынысында сенин лайкың жок? Бирөөсүндө жок экен бе лайк? Бирөөгө жүрөкчө баспай коюп турсуң сен. Так. Мо жашыл болуш керек. Ортосундагы. Эмнеге тарынша кеттиңер беле? Жок, тарынша кеткен эмеспиз. Анткени тетиге точно баскам, тетиге дагы точно баскам. Жашылга баспай калсам керек ошо. Сен Медердин ар бир сүрөтүнө лайк басасың? Жок, Билбейм. бул деле баспай калат. Билбейм. Анан кантип талап кылса болот? Ошондо. Машал, эми бул эркек кызга басып туруш керек. Ой, ошондой закон бар бунда. Эркек болгондон кийин басып туруш керек. Ооба, эркек болгондо. Силерге кечтимдүү. Ооба. Мен эми үй жумуштары менен баспай калам. Мен кишинин оозун ачып атат жанагы берип Койчу. Үй жумуштарына алек болуп баспай калышы мүмкүн экен. Балким ошондой. Ошондо үчөөнүн кайсысына баспай калдың? Ортоңкусуна баспай калдым болуш керек. Тиги экөөнү эмне болуп басыптың эле? Аны точно билем да, тетигинси чакчайып алдыман чыккан. Лентаданчы бияк четиндечи. Анда Тигин тура- болсо 23-февралда киргизсе керек, по-моему. Анан сен баскансың, эсиңде, Экөөнү басканың эсинде экен, ал эми баспаганың ортоңкусу болуш керек. Ортоңкусу туура жоопту көрөлү. Браво. Баракелде. Медердин эс түтүмү күчтүү экен. Ооба, аябай эстеп калат, прям мелочь полностью. Кийинки сүрөттөргө өтөлү. Кийинки суроого өтөлү. Нуриза, бул өзүңөр байкагандай клиптен скриншот. Кайсы клип? Кимдин клипи? Эмне деген клип? Бул эменики эмесе, таланттык эмеспи? Таланттык эмесе. Клиптерин көрөсүңбү, көрбөйсүңбү байкайлычы. Жана көрөм деп аттың эле. Жана көрбөйм дегенми мен? Чыкканда көрөм деп атпадың беле? Карап ким менен кучакташтыбы же кучакташкан жокпу? Текшерип коюш. Көргөнсүң буну сен. Муну көргөм, скамейкага барып ушундайбы? Айтпайм. Ушундай да. Рыскелди менен тартылдың беле? Айтпайм мен, тап өзүң. Билбейм мен кайсы клип менен. Вообще ыргып калгандан клипти көрбөйм да. Көргөнсүң да. Көрдүм. Зато скриптонитти көрөсүң да. Жаңы чыккан клиптер жанталаш эле көрөсүң го.
кандай жан табаш жаңы чыгыпты карачы деп мага көргүм келбей атты да көргөзүп. билбейм кайсы клип. Сен Анда жоон экранга чыгарып коелу. мен айтып коеюн деди. Сиз айтпосузбу. Ала раскелди мен тартылып. Айтпадым эле ё-моё. Анан тап Билбейм. Жогазым деген ыр Жаныбек Наралиевдин клиби. Мен билбейт болчумун. Кымбат гонорар сунуштап клипке тартайын десе сен кызганбайсыңбы? Гонорардын 1 миллион төлөп берем анан тартылсын десе сен макул болобу? Кандай клипке төлөп берет экен ал 1 Кандай клип миллионду? болот экен? Жок, мындай гонорардын өлчөмү сенин чечимиңе таасир этеби, этпейби? Эми если жок клипке карайт бул канча сом болсо дагы. Кандай клип? Сценарийге карайт. Если даже сценарий 10 сом берип туруп, эметип туруп, сценарий эгер нормальный эле сценарий, мояктан туруп эле тартып коебуз десе, анда тартыла бер дейм да. Бир жума Жок. Кетти. Хоть даже $1 миллион берсе да барбай эле кой дейм. Сени кошо ала кетесиз. Мен да барбайм. сен жаныңда болсочу. Мен бошобойм барбайм. Жакшы эле сценарий болсочу. Жок барбайсың. Эмне болуп калды? Койсун. Ошентип эле токтотуп койгон менин съемкаларым азыр тартылбайм эч жака, өзү эле тартат. Бул киши чечип койду. Мен бул киши чечип койгондо кандай? Өзүң деле чечтиң да туурабы? Мен чечкен жокпун, сен Мен тартылбайсың эле дедим. чечип койдум, тартылбайсың, тартылба деп. Тартыла бер андан. Туй. Кудай. Аябай Бул да клип, Бул дагы клиптен скриншот экен. Жогорудагыдай эле суроо. Кайсы клип, кимдин клиби? Бирок бул абдан көп көрүүчү болуп тур. Таланттыкы, таланттыкы. Талант алтмыш. Ал эмеспи? ал жайында тартылган, ойлончу кичине жан. Кой бергим келген эмес, Кой бергим келген эмес. Ырчынын аты таңгырай. Атыңа түшкүргүн эле. Мен деле эстей албайт эмес дебесиң сен. Ал Эми Нуризаны өзү эстей албагандан кийин жоон көрсөтө берели. Жүрсүн Аттообеков. Жүрсүн Аттообеков. Коштошкум келген эмес. Ошо кой бергим келген эмес. Жакындады бир аз. Кийинки сүрөткө өтөлү. 2019 тартылыптыр эле. Бул биздин популярдуу гесттин башкы бетинде чыккан. Заголовок. Леди. Эмне деп жазылып турат? Жигитим үчүн клиптерге тартылбай калгам деп жазылып турат болуш керек. Баракелди. Ошондой болуш керек. Супер. Мына актриса алып таштагам. Колчолор. Кийинки суроо. Актриса алып дегенде ал клиптерди, Клиптер болчу негизи, кинолорго тартыла беребиз, медиа көз тартабыз буюрса. Бул Инстаграмдагы сүрөт. Инстаграмдагы сүрөттүн описаниясында эмне деп жазылып турат? Көрүнүп турат. Сүрөттөгү эмне болсо ошол эле жазылуу. Ооба. Сүрөт жакшылап карасаң. Анан дагы активдүүлүктү жогорулатуу үчүн бир аз өзүнүн публикасынан суроо кылып коет го. Мага жаккан свет көп кишилерге кайсы свет жагат? Жок, мен карабам. Мени караба? Ооба. Эмнеге? Жок, аны караба дейт аякта. Сени караба. Сүрөттөгү сени карабаш керек. Ой. Могу машинеге Жоп. титан диска салып койсоң мок деп. Жазып коюптур. Лада или Lexus деп турат. Лада. Мен карабам. Туй елки. Нуризага суроолор кетти эми. Да? Медиа тууралуу. И бул кайсы сцена, эмне долбоор? Долбоор. Так. Аны дагы Нурсбекилер тартышкан, панорамага чыкканбыз могу күнү. Аябай мындай сүйүүгө толгон көздөр го. Чек болгонбуз. Эсте жокпу? Анда жооп. Бул эмне жаңылыктын 3-сезону, быйыл 3,5 жылдан экен. Так, кийинки Бул чыккан эмес да? чыккан да. Медерди менен Бека. жатат. Бека? Бека. Ооба, Бека. Айтып берейинби Жок, онда? бек эмес. Бека эмеспи? Төлөгөн. Төлөгөн эмес. Төлөй элек алып койбойт.
Муха. Жатыш үчүн Аблас. төлөш. Ушунча эркекмен жаттым деди го. Эркек болбой деле калышы мүмкүн да. Жок, эркек булбайм көргөм мен. Ооба. Бек эмеспи? Бек актай карабайсың, капкара болуп турат деди. Төлөгөнмүн да. Төлөнгөн эмес? Жооп? Билбейм. Жоопту айта берелим да. Ким эле? Кеша. Торреспи? Жок, Кеша бул каякта Торрес. Кеша деген бала, тааныбайсыз. Туура. Мейли анда. Кийинки суроого өттүк. Бул канчанчы жыл? 2012. 2010'da ушундай беле медер. 2012. Медер. Бул канчынчы класстын? 4пү? 6пү? Же Медер 9пу? Медер канчанчы жылга? 98. 2005-жылы 1-чи класска кирсем, 2015-2011 болуш керек. Мен акыркы жолу 2011. Тилекке каршы туура эмес болуп калды. Канча экен? Жооп. 2009. Бул канчанчы класс? 4 бүт өткөн болчу. 4 бүт өткөндө кандай мутураган сонун жигит экен. Кеттик. Кийинки суроого өттүк. Тиги колундагы Медердин Грамота. Тамашодан эме алган. эмне деген грамота? Мен карачы. Мен көзүмдө жазылуу. Не деген жазуусун ардак грамота эме полуфиналга өттү дегенби? Же эмне полуфиналда өттү деген. Жок, бул жыйынтык, сезондун жыйынтыгы. Сезондун жыйынтыгы боюнча Медер Сиздер мага атайын оор суроолорду коюп турсуңар. Кандай эле оор болуп калат сагын эле. Тамашоо туура айттыңыз. Тамашоо Тамашодан алган бир диплому. туура жооп, туура эле деп эсептей берели. Диплом деп. Вице-чемпион. Туура. Браво. Чемпион. Таптым, Жана акыркы суроо. Тапкан жоксуң. Александр. Эмне экен бул несин табайын? Бул жерде Инстаграмда эмне деп жазылуу описаниеде. Монда урушуп кеткенбизбиз. Мен урушуп кеткенде киргизген сүрөткө. Не деп жазылуу? Не деп жазыш мүмкүн? Өр саптары. Бир күндө канча жолу урушуп табышасыңар? Жок, биз урушуп табышпайбыз, эми просто эле 2 жыл мурун эле бир урушканбыз, а так урушпайбыз эле. 5 мүнөттө мисалы урушсак 5 мүнөттөн сразу жарашабыз. Ошондой. Көз тийбесин. Көз тийбесин анда. Так. Эмне деген жазуулар болушу мүмкүн экен? Анда жооп. Мен таппайт болчумун баары. Кыргыз эли кең пейил элден, кереметтүү жерден, атаңдын көрү дүйнүйө, кыргызымдан эгүнө. Мен көлгө жалгыз келип бай калдым. Айтамын канаң эй, атадан гана калган мурасты. Сүрөткө лайк баскыла. Просто описание жок деп уже сүрөт киргизгем да, ошонун үчүн эстеген нерселеримди жазып салдым. Уй, добрый деп коет экен дейт да, эстепке тапта. Ушундурушасыңарбы бириңер менен? Ушундуштук белебиз. Жок, бул эме тойсокко сүйлөшпөй жүргөн мезгилде киргизген сүрөтү деген мааниде айттым. Ошо. Бул экинчи турда болгону бир эле туура жооп болду. Бул Нуриза туура жооп бул заттычы. Сен тапкан жоксуңбу? Мен таптым да. Эмнени таптың? Тапкан жоксуң сен Эч нерсени тапкан жоксуң го дейм. Нурзаңданбы? Ооба. Таппадым, жана сүрөтүнө лайк койбаганын тапты. Ооба, Нуриза. Бир клиптин тапты. Клип тапкан Жок, жоксуң. жана коштошуп. Бирден жооп бул зат таптың. Макул эми. Тең-тең болуп калды. Тең-тең болуп калды. Ошон үчүн жазып алып туруш керек, эмкиле кагаз бара калабыз. Макул. Эми малиновый отношения дагы да болсо өркүндөй өсө берсин. Бизге келип мындай интервью таймашка катышып кеткениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин программа ушун менен бүттү. Эмне дагы уланталыбы? Дагы бир конкурс ойлоп. Дагы бир конкурс ойнойлучу. Ойлоп таап ийбейсиң. Анда неме дагы чыт болуп кетиши мүмкүн ошондуктан ушул жерден токтотолу. Бизди үзбөй көрүңүздөр, лайк басып каналыбызга катталганды унутпаңыздар.